Саламатсыздарбы урматтуу Россия жергесиндеги мекендештер, YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен өзүм дагы Россияда болгондуктан биздин мекендештерге пайдалуу, актуалдуу болгон маалыматтар менен бөлүшүп турам. Бул ирет баардык документи бар, толук легалдуу мигранттар эмне үчүн реестрге түшүп калып жатат? Мына ошол суроого жооп издемекчимин. Бирге талдайлы, биз менен бирге болуңуздар. Эскерткенче кетейин, мен юрист эмесмин, элчиликте дагы иштебеймин. Болгону диаспоранын алдындагы маалыматтык борбор бар, сиздердин чалууларга жооп берем. Аныгыраагы ачык маалымат булактарындагы маалыматтар, юристтерден сурап дегендей, ортоңуздарда маалыматтык көпүрөмүн. Жана албетте өз жон терим менен дагы сезип жаткан жагдайлар менен сиздер менен бөлүшөм. Россияда толук легалдуу болуу үчүн кайсыл документтер керек? Ошону шашпай талдайлы. Биринчи кезекте трудовой договор керек. Трудовой договор, эмгек келишими же жарандык келишим, ГПК деп коет, граждандык келишим. Жарандык келишим деген бул ишканадан эмес, кайсы бир орус жараны менен кызмат көрсөтөт деп экөөңүздөрдүн ортоңуздарда келишим түзүлсө, ошол ГПК болуп эсептелет. Бул дагы жарайт. Бирок биздин көпчүлүк жигиттер таксиде самозанятый менен иштейт, олчойгон суммаларды төлөшөт мойын алуу аркылуу, ал тилекке каршы жарабай калып жатат. Андыктан трудовой договор же ГПК. Андан сырткары Сахаровадан алган мына ушул медициналык справкаңыз, эч кандай жугуштуу оору жок деген справка. Бунун мөөнөтү 1 жыл болот. 1 жылдан өтүп кетпеген мөөнөттө гана жарактуу. Эгер өтүп кетсе, аны жаңылаш керек. Ошол эле Сахаровадан дактилоскопиядан өткөндүгүңүздү тастыктаган мына ушундай жашыл карта милдеттүү түрдө керек. Москвада Аминага керектүү болгон бул неме керек? Красный карта. Анан госпошлинаны төлөгөндүгүңүздү тастыктаган мына ушундай квитанция. Азыр телефонум тартып атат, андыктан телефондогу Аминанын биринчи бетин скриншоттоп кагаз тапшырыш керек болгондо, ошону кагазга чыгарып алып, анан кошуп койсоңуздар болот. Мына ушул документтердин баардыгы даяр болгондон кийин миграционный картаңыздын аркасына штамп койдурушуңуз керек. Мына ошол штамп коюлган кезде сиз Россияда толук легалдуу болуп эсептелинесиз. Жогоруда айтылган кайсы бир документ жетишсиз болсо, бул штамп коюлбайт. Толук болгон кезде гана, мындай айтканда, ОВМ бул мигрант толук легалдуу мигрант, баардык документтери бар, талап кылынган эрежелердин баардыгын аткарды, тагыраагы трудовой договору бар, Сахаровадан өттү, Амина менен катталды, ошонун баарын текшерип көрүп, жоопкерчилик алып, Россияда жүрүү мөөнөтүн узартам деп, мына ушул штампты коюп, колун коюп начальниге, анан датасын коюп берет. Ушул аралыкка чейин Россияда жүрүү мөөнөтү легалдуу деп. Анан биздин көпчүлүк мекендештерибиз штампты койдуртпай туруп, башка документтерин баардыгы бар деп Кыргызстанга чыгып кеткен, балким Турцияга эс алганы барып келген, похоронго барып келгендер бар. Болгону ушул печать жок болчу. Эгер печать коюлбаса, демек сиз толук легалдуу эмессиз. Ал эми Россиянын жаңы мыйзамдары боюнча 2025 жылы ишке кирген жаңы мыйзамы боюнча, эгер сиз толук легалдуу болбосоңуз, Россиянын аймагында болгону 90 күн гана жүрө аласыз. Андан кийин милдеттүү түрдө чыгып кетип, кайра 1 жылдан кийин келишиңиз керек. Кстати, 1 жыл демекчи, көпчүлүк ОВМдер 3 айдан кийин деп айтты, 9 ай деп айтты, жаңы жылдан кийин келсең деп айтып атат азыркы учурда. Бирок мунун баардыгы бул жөн гана алаксытуу же алдоо десек туура болот. Себеби мыйзамда күн менен жазылган 365 күндөн 90 күндү кемитип койгон ченде дагы жок дегенде 275 күндөн кийин келишиңиз керек. Ошондо гана сиз кайрадан Сахаровага барып, мына справкасын алып, документтериңизди нөлдөн кайра жасап чыкканга мүмкүнчүлүк болот жана толук легалдуу болууга шанс бар. Ага чейин никак. Ошентип штампты койдуртпай туруп чыгып кеттиңиз дейли. Кайра келдиңиз.
келгенден кийин келериңиз менен реестрге түшөсүз. Реестрден кантип чыгыш керек? Баягы эле трудовой договорду сурайт, Сахарованы сурайт, госпошлина баягы документтерди сурайт да. Эми эгер трудовой договоруңуз жок болсо, көпчүлүк иш берүүчүлөр сизге трудовой договор жасоодон баш тартышат. Себеби дегенде реестрдеги жарандарды ишке ала турган болсо, аларга 800 миңге чейин штраф келиши мүмкүн. Эми келет деп аны айтып болбойт, келиши мүмкүн. Ошондуктан дагы алар баш тартышат. Даже иштеп аткан мигранттарды иштен айдап ийген учурлар көп катталууда. Айтор трудовой договор алыш кыйын, бирок алса болот. Базада бар, трудовойду жасаса болот, алса болот. Таптыңыз дейли. Анын жарасы жеңил, тапса болот. Госпошлинанын квитанциясы бул андан да оңой. Сбербанктын приложениясынан эле төлөп коесуз. Көйгөйдүн баардыгы мына ушул Сахаровада жатат. Эгер келгенден кийин реестрде болуп туруп Сахаровага барсаңыз, кадимкидей эле кабыл алат, 8 миңди алып, медициналык кароодон өткөзөт. Анан эң кызыгы, жыйынтыгына барган кезде ушул 3 документтин бирин бербей коет. Же болбосо реестрден чыгып кел дейт. Же такыр эле кабыл албай коюшу деле мүмкүн, реестрде экенсиң деп. Андан да кызыгы, эгер историяңыз бир аз татаалыраак болсо, ошол жерден через Сахарова депорт кылышы да мүмкүн, кылып жатат дагы. Ошондуктан эгер азыркы учурда реестрде болсоңуз, кирди чыкты кылып келген болсоңуз, анда жакшысы Кыргызстанга кете турган жакшы. Себебин дагы айтып берем. Сахароваңыз дагы бар дейли. Бар. Бардык документтериңизди толуктагандан кийин ОВМге барып печат койдурууш керек. Жогоруда айтпадымбы? Печат койгонго чейин, мына штампты койгонго чейин толук легалдуу болуп эсептелинбейсиз. Андыктан кайрадан ОВМге барыш керек. ОВМге кириш үчүн госуслуги аркылуу запись болуп барыш керек. Айрым жерлерде живой очередь менен да кабыл алышат, аны издеп табыш керек. Көп жерлерде запись ноябрь, октябрь давно эле толуп калган. Сентябрга уже жазбай эле турушат. Ошондуктан эгер запись жок болсо, сиздин райондо такыр эле кабыл албай жатса, же киргенде сотрудниктер кээде аябай мындай бир агрессивный болот, тескери нацисттик көз караш менен кабыл албай жатса, туура эмес сүйлөп атса, анда ал жерге барыштын кереги жок. Себеби чындап эле өчөчтүк менен депорт кылып ийиши мүмкүн. Ал эми калууга кызыктар болгон адам ал жерге барбай эле коюш керек. Анда эмне кылыш керек да? Башка райондорго барып көрүңүз. Башка районго бар десек, түз эле башка районго барып алып атышат да, жок. Башка районго барыш үчүн сиз ошол районго көчүп барышыңыз керек. Квартира таап, ошол районго барып, амина менен катталып, өздөр эми каттоо оңой эле болуп калбадыбы, сатып албайбыз акысыз эле. Амина менен ошол жашаган ошол райондон үй таап, кирип, геолокацияны жибересиз, через госуслуги запись болосуз, же живой очередь кабыл алса, живой эле барасыз. Ушул документтериңиздин баардыгын көрсөтөсүз, сизде бар дегенченде да көрсөтөсүз. Ошондо дагы жанагы штампы жок, границага чыгып келгениңиздин өзү мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Жана ал базада красный болуп өткөрбөй турат, эми бир блок болуп турат да. Аны кантип жабыш керек? Либо сиз чыгып кеткенде жабылат ал нерсе, же экинчи жолу бул сиз штраф төлөсөңүз болот. Штрафтын көлөмү 5 миңден 50 миңге чейин деп жазылган. Көп учурда именно кирди чыкты кылгандарга 40 миң штраф жазып атат. 40 миң штраф деген мына ушул жерде пайда болду. ОВМ менен жакшы тил табышкан болсоңуз, штрафты жазып берет, ошол эле жерден реестрден чыгарат, миграциялык картаңызга штампты коет, 1 жылдык мөөнөткө чейин срокту коет. Ошону менен сиз толук легалдуу болосуз. Эгер отказ кылса, такыр эле кабыл албай жатса, анда ортомчуларга кайрылып көрүңүз, же жакшысы Кыргызстанга кетип турган жакшы. Себеби өз ыктыярыңыз менен чыгып кетсеңиз, жөн эле чыгып кетесиз дагы, 1 жылдан кийин кайра толук легалдуу келүүгө мүмкүнчүлүк бар, келсеңиз болот. Эгер жолдон полиция кармап, же болбосо Сахаровадан депорт кыла турган болсо, анда ал минимум 3 жылдан 5 жылга чейин, жок, андан дагы узагыраак мөөнөткө депорт коюлушу мүмкүн.